Урматтуу жыйын катчылары, бул мыйзамды иштеп чыгып атканда биз активдүү катыштык. Чынын айтканда мен бир топ ушу легалдашы боюнча декларацияны, бир топ мыйзамдарды карап чыкканда бул өзгөчө мыйзам болуп атат. Бул болсо коомдун келишүүбү болуп атат. Россиянын банкы айтып атат, Россияда инфляция 20% болот, ички дүң продукциясы 10%га түшөт деп атат. Мен сунуштайт элем, бул легализация деген бул болсо бюджетке акча түшүрүү эмес, бул болсо экономика өнүктүрүү чоң кадам болуп атат да. Бул чоң кадам, чыныгы чоң кадам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жумушчу топ ишкер адамдардан түшсөңүз, мен ойлойм, биз жардам бергенге дайынбыз. Сиздер менен учурдун талабы болуп турган мыйзам долбоорун жакшылап талкуулап, экономика чөйрөсүндө мыйзам бузууларга жол бербей, ишти жаңыдан баштайлы деп жатабыз. Легалдаштыруу боюнча мурунку мыйзам муртке чейки болуп калыптыр. Эч ким легалдаштырууга барганга мындай мүмкүнчүлүгү, ыктыярдуу мүмкүнчүлүктөрү жок экен. Анан бир топ мынакей бизнес өкүлдөрү, коомчулук чогулуп, бир топ жакшылап, жана азыркы мынакей өзгөрүүлөрдү биз ушул чогуу карап, анан Министерство экономикага берилип, анан азыркы мынакей чыгып аткан кезегиде мен ойлойм, бул мыйзам керек Кыргызстанга. Чын айтканда жанагындай бир көмүскө экономикадан, анан биздин жана ички тышкы инвестицияларды тартканга жакшы өбөлгө түшөт деген ойго келдик бардыгыбыз. Биз өлкө экономикасы үчүн өтө маанилүү болгон мыйзам долбоорун ар тараптан карап, талкуулап чыгуу максатында жолугушуп олтурабыз. Алгач мындай маанилүү иш-чарага келип катышып олтургандардын баарына ыраазычылык билдиремин. Биз азыр өлкөнүн экономика тармактарынын өнүгүшүнө, көмүскө экономиканы кыскартууга, активдердин сакталышына кепилдик берүүгө, жана алардын ээлерин мамлекеттик органдардын куугунтугунан коргоого багытталган жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс жөнүндө мыйзам долбоорун сиздер менен бирге талкуулоо алдында турабыз. Акыркы 30 жылдан бери өлкөдө көмүскө экономиканын деңгээли өсүп олтуруп, бүгүнкү күндө чоң көйгөйгө айланды. Тилекке каршы, анын кесепетинен биздин мамлекетибиз элдин жетиштүү турмушта жашоосуна мүмкүнчүлүк бере турган деңгээлге чыга албай келет. Буга баарыңыздар күбөсүздөр. Учурда көмүскөдөгү экономиканы минималдаштыруу боюнча чоң иштер колго алынууда. Маселен, салык процедураларын фискалдаштыруу жигердүү түрдө киргизилип жатат. Ошол менен бирге мурда тиешелүү төлөмдөрдү төлөбөстөн калыптанып калган мүлктөрдү жана кирешелерди мыйзамдуу жүгүртүүгө киргизүү маселеси дагы турат. Мындай активдерди легалдаштыруу боюнча атайын өнөктүк өткөрүү механизм бүткүл дүйнө жүзүндө ишке ашырылып келет. Башкача айтканда, бул башка өлкөлөрдө колдонулуп келе жаткан ыкма. Иликтенген маалыматтарга ылайык, мындай өнөктүктөр Италия, Аргентина, Германия, Түркия жана башка өлкөлөрдө ийгиликтүү өткөрүлгөн. Алгач легалдаштыруу деген түшүнүккө келсек, легалдаштыруу деген өзү эмне бул? Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда мүлктү легалдаштыруу бул төмөнкү категориядагы мүлктөргө менчик укугун каттоо процесси болуп саналат деп белгиленүүдө. Бул жерде чарбалык жүгүртүүдөн чыгарылган, мыйзамда белгиленген тартипте катталбай калган, анан башка адамга катталган мүлктөр. Эми жоопкерчилик маселесине келсек. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси менен администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин беренелерине ылайык, легалдаштыруунун субъектилери легалдаштыруу мөөнөтү башталганга чейинки мезгилде жоопкерчиликтен бошотулары каралган. Ошону менен бирге талкууланып жаткан долбоордо легалдаштыруу субъектилерине жана алардын мүлкүнө кепилдиктер так жазылган. Иштетип жаткан бизнесин каттоону каалагандар үчүн легалдаштыруу мезгилинде мамлекеттик каттоодон өтүү жетиштүү болот. Мында легалдаштыруу субъектилери катталбаган иш аракеттери үчүн кылмыш жана административдик жоопкерчиликтен бошотулат. Легалдаштыруу субъектилерине мунапыс берүү тартибин өзүнчө берене менен берүү киргизилип жатат.
иши сотто каралбаган субъектилерге мунапыс берилет. Ал эми мыйзамда көрсөтүлгөн кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттолгон адамдарга карата жазалар ушул мыйзам күчүнө кирген учурдан тартып алынып салынууга тийиш. Жыйындын урматтуу катышуучулары, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жеке адамдардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс жөнүндө мыйзам өлкө тарыхында 5 жолу кабыл алынган экен буга чейин. Бирок ошол 5 жолу кабыл алынган мыйзамдын бири да ар кандай жагдайлардан улам тийиштүү натыйжасын берген эмес. Ал эми бүгүн сиздер менен талкуулап жаткан мыйзам долбоору мамлекет тарабынан кол тийбестиктин бардык кепилдерин камсыздай тургандыгын баса белгилей кетүү керек. Жогоруда белгилегенибиздей, капитал менен мүлктү легалдаштыруу дүйнөлүк практикада жаңы түшүнүк эмес. Ал тургай Батыш Европанын бир катар алдыңкы өлкөлөрү, Американын 20дан ашык штаты бул акцияны 10 жылда бир нече жолу өткөрүп келишет экен. Капиталды жана мүлктү легалдаштыруу мыйзамсыз мүлк көп болуп кеткен өлкөлөрдө гана эмес, эң аз дегенде көмүскө экономика бар деп шек саноого негиз болгон жерлерде да жүргүзүлөт. Урматтуу ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү, бүгүнкү күндө Кыргызстан тарыхтын жаңы барагын ачып жатат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, биз экономиканын бардык тармактарын өнүктүрүүдө бир топ ийгиликтерге жетиштик. Албетте, алдыбызда жасай турган иштерибиз дагы арбын. Сиздер менен бирге, урматтуу бизнес өкүлдөрү, бул процесстер алдаганча ылдам жүрөрүнө бекем ишенемин. Бул мыйзам долбоорунун натыйжалуу ишке ашыруу, анын максаттарына жетүү үчүн саясий эрк жана мамлекеттик кепилдиктер бар. Билесиздер, бул абдан маанилүү. Дал ушундай максатта мыйзам долбоорунун бет ачарына бардык бийлик бутактарынын өкүлдөрү чакырылган. Ишкерлер бул демилгени толук колдооруна жана өлкөбүздүн өнүгүшүнө чоң салым кошоруна терең ишенем. Мына ошондуктан сиздер менен учурдун талабы болуп турган мыйзам долбоорун жакшылап талкуулап, экономика чөйрөсүндө мыйзам бузууларга жол бербей ишти жаңыдан баштайлы деп жатабыз.